Сахнада динчил, философ жана шоумен. Мунун баары казактын кылымда бир жаралуучу абайы. Бул жолу ойчул колунда китеп, башында такыя, үстүндө чапан кийген жалпыга белгилүү образында эмес. Улуу ойчул төрдүү образга айланды. Спектаклде азыркы 45 кара сөздүн ичинен эң актуалдуу, бүгүнкү көрүүчүлөрдүн кабыл алуусуна жеңил болот дегендери тандалды. Алардын маани маңызы терең, болгону жеткирүү стили заманбап тилде. Борбор калаанын Синтез театры Абай Рестарт спектаклин сунушташты. Чыгармачыл топ өнөр сүйүүчүлөр коомуна 2021 жылдан бери өзүнүн уникалдуу сахналык спектакльдер менен таанып келет. Бүгүнкү күндө Жаш таланттар театрынын репертуардык корунда 10го жакын атамекендик жана чет элдик классикалык чыгарма бар. Биздики ошол эле илимий эксперименталдык багыт. Биз болушунча классикалык драматургия болсун, болбосо башка спектакльдерди өзгөчө бир форматта сахналаштырабыз. Жалпысынан биздин спектакльдерге көп жагынан өзгөрүүгө аракет кылабыз. Классикалык драматургияны бүгүнкү күн менен айкалыштырууга, башкача айтканда синтезин табууга тырышабыз. Алдыдагы максатыбыз бул театрды таанытуу. Ал үчүн чет элдик режиссерлорду чакырабыз. Кийинчерээк дагы кесипкөй актерлорду алуу оюбузда бар. Режиссерлер чакыртатын боламыз, амандык болсо. Сол одан кийин барып касбий тагы да актерлорду алуу оюбузда бар.